Мынакей тугандар, азыр биз эң чокуда турабыз. Мындай келгенде бул Саламаликтин жайлоосу. Ал жактагылар. Бул жакка өтсөң бул Көлдүктүн жайлоосу. Анда Көлдүктүн чабандары турат, анда. Бул жакта өзгөн жактар көрүнүп атат. Bundan дальше кеткенде аналар Байбиче кара дөбөлөр, анал жерде Кызыл Байрактын жайлоосу бар. Бул жак дальше кеткенде Камыр, Мечит Таш деген жерлер бар бул жакта. Көккөл деген жерлер бар. Бул Өзгөн районунун Кызыл Байрак, Ак Кошеттер, Саламалик, Көлдүк жайлоолору ушундай келтирип бирип калат, баардыгы бир жерге мынтип. Ушул жайлоодон да. Биз азыр оны таста адыр-адырлар зоого окшогон толотот го, ошолордун түгүндөгү айылдан чыгып келдик азыр. Ошондойдон чыгып келип, мынакка андан бери келдик, мына жол менен. Азыр обратно кайтабыз. Нарактан мөңгүлөргө барабыз азыр, ал жака. Так, бул жагы болсо Кызыл Байрак. Бул Кызыл Байрактын жайлоосу. Мына кырдын ар жагын көрсөтүп аттым бая, ал жак Саламалик болгон. Бул жактар болсо Көлдүк болгон. Бул жак Көлдүк болгон, баягы. Бул жагы болсо Кызыл Байрак. Кызыл Байрактын айылы бир бурчу көрүнүп атат. Мына Сөмөйдүн башыгы ошол Кызыл Байрактын айылы. Мына ал жак болсо азыр 15 жаштын жайлоосу бар. Мына Сөмөйдүн учунда завод атат го, ошонун тиктөрүндө 15 жаштын чатырлары бар. Мынанын ичи болсо наракка кеткен, мына ал жак Аракөлдүн жайлоосунда алар. Азыр бул жака кыр менен кетебиз, ал жакта азыр Бештерек деген жайлоолор ошол жака барып калат азыр. Мындай кыр менен кетебиз. Так, мына тоонун башындагы нар жактагы жайлоолор Кызыл Тоо, Эркин тоонун жайлоосу ошолор. Кызыл Тоо, Доңуз Тоо дегендер ошол жакта. Андан ары өткөрсөң уже Жалал Абад. Так, мына тоолордон ары өтсөң уже нарын ал жагы. Ал жагы нары, мына Кызыл Байрак, мына Кызыл Байрактын жашылып тургандар. Айда кеттик. Бул жактар 15 жаштын жайлоосу. Ушул жактарга жайлоо чыгат 15 жаш. Дальше кете берсең Карашор барасың, анда ийри-бүйрү ийри-бүйрү жолдор көрүнүп атат го мына. Сөмөйдүн учунда. Ошол жер кара дөбөнүн көмүр кендер ошол жерден чыгат. Ылдый жакка көмүр ташкан жер бүт ошол жерде. Мына кыр менен кетип азыр. Мына бул болсо пост болгонбу, же окоп болгонбу, бирдеке болгон да бул. Мындан канча жыл эмес, канча кылым мурдакы адамдар жашадыгы. Ананда турбай, алда бир граница болсо керек. Ананда дагы бирөө турат, граница, азыр ошого барабыз. Мына бул канча кылым мурдакы тизилген таштар да мына. Мисалы азыр буну жөндөн азыр эч ким тизбейт да. Бир курга айландырып тартып коюп. Бул не болгон болушу мүмкүн? Бул кандайдыр бир остановка болушу да мүмкүн, эми белги. Илгери кылымдар мурда транспорттор жок маалында ат чаңдык аттаган адамдарчы. Тоодон тоого ашып бири-бирине карашы эле. Ошол маалдагы белгилер болушу мүмкүн, же бир остановка болушу мүмкүн. Мына ал жер деп белгилеп койгонго. Ана дон койгон кырдагы таш үй деп коет буну. Мечит Таш деп коет. Азыр ошону барып тартабыз. Жайлоо деп коет буну, Кызыл Байрактын жайлоосу. Көлдүктүн жайлоосу. Саламаликтин жайлоосу ошойчо бул жака чыгат. Ушуларга чейин келет. Мына таш үйдүн бир комнатасы бөлүгү. Бул жерде да бир нерсе болгон да, мындай. Булар уже кулап калган. Мына азыр өзүнө келебиз. Мынакей. Мындай бул вообще көп кылымдар мурдакы мурун. Канча да кылымдар мурун салынган да булчу. Бир круг тартып чыгайын. Мына
Ана жерде жазып коет элдер. Мына 1989 жыл дейт. Экинчи Куштар Эрмеков салам алейк экен, салам алейк. 2018 жылы жазып кеткен экен мына. Мындай жазуулар аябай көп да бул жерде, мындан элдер ушинтип көп жазат. Аябай жазылган. Ким болгон бул жерде? Ким болсо комментария жазыңыздар тугандар. Эркин М дейт. Элдияр 2016 жылы деп Марат Т дейт. Бул эми мен турган эле жерделер көрсөтөм да азыр. Мындай бир айландырып көрсөтөйүн. Бир сыйра. Мына таштардын беттерине бери бүт жазылган да. Барлык таштарга жазылган. Так болот. Ушере коеюн дагы үстүнө чыгайын. Мына бул таштарды караңыздар. Илгери мындай кран деле болгон эмес. Бул жакта кран деле жок. Кандай таштарды үстүнө койгон. Мына жактарда. Мынакей. Таштын ширinaсын карасаңыздар тизип чыккан. Бул канча кылым мурдакы таш үй да. Буну таш үй деп да коюшат, анан мечит таштап да коюшат да. Бул жерде намазда окугучу мечит болуп жүргөн го дейм. Нары бери каттагандагы аны ушул жерде түнөп жүргөн балким. Эми бунун тарыхын билбейбиз да. Тарыхын билгенде айтып бермекчи кеңири. Бул жол түгөнбөйт. Нарага кете берет. Дальше кетер, акыры Кытайга өткөрсөң болот. Мына бул жактар 15 жаш дедим, мына. Андай барсаң, агаргандар кара шора ошолор. Андан нары ашып кетсең уже Наранга өтүп кетесиң. Бул жактар. Ал жакта Асланбаптын эмеси көрүнүп турат. Тоосу көрүнөт. Ана кыздан. Биз азыр кыздан бери келе бердик да, ошо тоосу калдык. Бул болсо 15 жашында. Азыр бул жака киребиз, ышкын теребиз, кайтабыз. Ар жака барганга уже кеч болуп кетти. Жол узак. Так, мына булактын башы, суунун башы. Ушул барып Өзбекстанга кирип кетет десем ишенесизби? Ишенбейт да эч кимчи. Ушул үстүндө эле чөт дагы Ясы деген дарыя бар. Ясы дарыясына кошулат дагы, Ясы дарыясы агып барып Кемпироватка куят. Мына сууларына. Кемпироват баягы Өзбекстан менен Кыргызстан талашып аткан Кемпироват ошол. Андан барыптан кийин Кемпироваттан Өзбекстанга кирип, Өзбекстандар мөмө жемиштерин ошо менен сугарат дагы. Кайра Кыргызстанга алып келип өзүбүзгө сатат. Өзбекстандын кыдамдуу экенин деп алып жейбиз анан аны. Так. Мына сулардын баардыгы барат дагы Өзбекстанга кирип кетет ушулар. Мына эле түшөт. Мына ышкындарды тердик. Мындай жерде мына. Бүгүнкү экскурсия бүттү. Эми кайтабыз деге мына булуттарды карагыч, кандай сонмо чыгып турат. Комментарияга ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Мына ышкын жеңер келсе ушул жака келип, ушул жакта ышкын бардыгы.